Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. УКМК Кумтөр иши боюнча мурдагы жогорку кызмат адамдарын кармоо улантылууда. Мурда маалымдалгандай, ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарында коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Тергөө иштеринин натыйжалары боюнча жана сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 9-июнунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү боюнча каралган кылмыш белгилеринин негизинде президент Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нарымбаев, ошондой эле өлкө парламентинин экс-депутаты Батырбековдорго кылмышка шектүү жөнүндө билдирүү берилген. Ошол эле күнү Бишкек шаардык 1-май райондук соту аталган адамдарга карата тергөө аяктаганга чейин камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы каралды. Ошондой эле аталган кылмышка шектүү деген билдирүү өкмөттүн жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Молдошевага жиберилди. Бирок анын үй бүлөлүк абалын жана жашы жете элек балдары бар экендигин эске алуу менен ага чет жакка чыкпоо жөнүндө тил-кат түрүндө баш коргоо чарасы тандалды. Өткүрбек Рахманов. Туркия президенти гүленчилер маселесин кабыргасынан койду. Туркия лидери Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушууда фета баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү жана чөлкөмдөгү кызматташтык сыяктуу маселелерди талкууладык деп билдирди. Бул тууралуу эки лидердин 9-июнда биргелешип өткөрүлгөн маалымат жыйынында белгилүү болду. Фета уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганым менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр Фетонун караңгы кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз. Урматтуу президентке Туркиянын Кыргыз элине жана өкмөтүнө болгон колдоосун дагы бир жолу баса белгиледим. Саясий туруктуулукка карай жасалган ар бир кадамында биз Кыргыз мамлекетинин жанындабыз деп айтты Эрдоган. Расмий Анкара 2016 жылдын 15-июлунда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн АКШда бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетуллах Гүленди жана анын хизмет кыймылын айыптап келет. Эрдогандын бийлиги кыймылды Фето же Фетуллахчы террорчу уюм деп атап, анын миңдеген тарапкерлерин кармаган. Бул төңкөрүш аракетине 250дөй адам набыт болгон. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке каккан. Режеп Тайып Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандан Фето уюмуна тиешелүү делген ишканаларды, билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Туркияга өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган Сибат, кийин Сапат болуп өзгөргөн билим берүү жайлары да бар. Булак Уа Чекеткейже. Бабановдун саясий чайкоочулугунан кимге пайда? Мурдагы бардык бийликтер менен тил табышып, өз пайдасына ийгиликтүү иштеп келген Бабановго азыркы бийликтегилер алданышпады. Анын мурда кийин жасаган иштери Кумтөр маселесиндеги чайкоочулугу даана көрүнүп тургандыктан анын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок Бабанов буга макул болгусу келбейт, ал түшүнүктүү. Анан калса ал бул жолкусунда кутулуп кете албасын билип, бийликтегилерге тап берүү, тарапкерлери аркылуу коомго ызы-чуу салуу ыкмасын колдонуп жатат. Коомчулукту ары бери чайып алсам, башка нааразы тараптар да коштоп кетишсе, кутулуп кетем деген ниети бар. Жок, мен тазамын. Буйруса сотто акталам деген ишеними болсо, анда минтпейт болчу. Бабановдун ким экенин эл жакшы билет. Ал деген мамлекеттен көрө өз пайдасына өлөрман экенин ким билбесин. Бабанов деген азыр акыры барып Кыргыздын энчисине өтүп жаткан Кумтөр маселесинде чоң адашкан адам. Кезегинде өкмөт башкарып Кумтөрдү Кыргыз элинин пайдасына иштетүү аракетин көрбөй, анын чет жактагы ээлеринин кызыкчылыгын коргоп, адвокат болуп алган. Кыргыздын пайдасы үчүн жанталашкандардын үнүн укпаган, кулак салбаган. Бул тарых, бул чындык. Башкалар ар кандай фондуларды дыйкандар жана азык-түлүк коопсуздугу үчүн пайдаланышса, бул Бабанов өзүнө гана пайдаланган. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан дыйкандар ала турган аз пайыздык кредитти өзү алып, ага киреше берүүчү Азия Молду куруп алган. Ал кредит мамлекеттик элдик өндүрүш айыл чарбасына салынышы керек болчу.
Нечендеген фермерлер өнүгүп, дыйканчылык боорун жерден көтөрмөк. Канча үй бүлөлөргө жакшы болмок, мигранттар саны аз да болсо азаймак. Жок, Бабанов өзүн гана ойлоду. Кумторго мейли, бирок ал ошону менен эле токтоп калган жок да. Жер үй алтын кенип, кумтордон кийин эле экинчи орунда турган кен байлык ошону да кыргыздын энчисине, пайдасына калтырбады. Бабанов Кыргызстанга 1% дагы үлүш калтырбай, чет жакка сатып жиберди, өзү доляга кирди. Кумтордун пайызы аз болуп калды деп ойлойбуз. Бабанов саткан жер үйдөн 1% да үлүшүбүз жок. Таластыктар канча ызы чуу салбады, канча ыйлашпады, баары бир тыйын болбоду. Эми ошол таластыктар Бабанов таза, эл уулу дешсе, аргаңды таппай каласың. Эгер чындап эл уулу болсо, Кыргызстанга завод фабрика куруп, элди жумуш менен камсыздап, элге кызмат кылып берет эле. Бабанов антпеди, болгон акчасын чет жакка сарптап, чет элдин өнүгүшүнө салым катары кошту. Мисалы, Россиянын Пенза аймагына чоң цемент заводун куруп, орустарга салык төлөп, аларга жумушчу орундарын түзүп берди. Россияга кызмат өтөдү, чет жакка инвестиция кылды. Элдин уулу ушундай болобу? Же каны бөлөкпү? 90-жылдары Садбакасова деген айым ишкердик менен алектелип, эгемендик жылдардын башында ийгилик жараткан. Кыргызстан банкын түптөп кирешелүү кылып, элге кызмат кылган. Кийин аны Бабанов өзүнө тартып алганы, Садбакасова ыйлап кала бергени жалганбы? Өз эмгеги менен баар таппай, бирөөнүн эмгегинен жаралган ийгиликти тартып алганы кандай? Ушулда эл уулуу. Жалал Абад облусунун тургундары түштүктөгү гана эмес, жалпы Кыргызстандагы ири пахта заводун, чет элде абройлуу ишкананы, чет элдик биржалардын нечендеген алтын медалдарын жеңип алган ишкананы сатып алып, аны банкрот кылып, талап тоноп, акыры майдылап жеке колдорго сатып жибергенин айтып түгөтө албай жүрүшөт го. Жүздөгөн кишилер иштеген кирешелүү ишкананын орду азыр базарга айланып кетиптир. Ушулда эл уулуу. Өкмөт башчылыгынан кантип кеткени эсибизде. Кымбат баалуу жылкыны белекке алып, таза ак ниет башкарууга түк жатпаган, терс иш менен ишенимден кетип, кызматынан ажыраган, жетекчи катарында таза эместигин көрсөткөн. Элдин уулу ушундай болсо, анда айта берсе Бабановдун Кыргызстанга жасаган терс иштери толтура, санай берсе көп. Ошондуктан ал өзүн инсан, таза жетекчи, таза ишкер катары көрсөтпөй эле койсун. Абактан элге кат жазып, элди дүүлүктүрбөй эле койсун. Эгерим ошентип эле ызы чуу түшүп, бирөө жарым жабыр тартса, Бабановдун үстүнөн дагы бир кылмыш иши ачылат, жоопкерчиликке тартылат. Атамбаевдин тагдыры мисал. Ошондуктан эгер Бабанов өзүн таза десе, тергөө өтсүн, өзүнүн таза экенин көрсөтсүн. Сот анын таза экенин аныктап, актап жиберсин, баары мыйзамдуу болсун. Эгер өзүнүн таза эместигине ишенбесе, анда элдин башын айландырбасын, коомго ызы чуу салууга аракет кылбасын. Анын тарапкерлеринен көрөкчү ага каршылар саны Кыргызстанда көбүрөөк, муну эске алсын. Алар көчөгө чыкканда абал башкача болуп калат. Кудай сактасын. Абакта бир гана Бабанов жаткан жок, башкалар да жатышат. Бабановдун алардан ашыкча жери, алардан өйдө эмес. Кыргыз аргументи.